Assalamu alaikum достор, бүгүнкү сабакка кош келипсиздер. Бардыгыңыздарды чын дилден куттуктайм, апа. Кечиресиңер достор. Бүгүнкү сабакка катышканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем, анткени сиздер бул сабакка катышуу менен өзүңүздөрдүн жана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Так, бүгүнкү сабак grid технологиясы деген сабак. Негизи бул сыяктуу верстканы белгилөөнү биз флекстер менен кылганбыз. Азыр болсо ошол grid технологиясы менен кылына турган иштерди көрөбүз. Кандай болот? Баштадык анда. Так, баягыдай эле каякта жүрөт? Келечек. Так, 18-ci сабак болуп калыптыр биздики. Аябай сонун, абдан жакшы жылыш. Так, 18 муну биз деген grid деп эле койсок болот. Grid абдан кызыктуу жана абдан кызыктуу болмокчу. Так, демонстрация кылган жокмунбу? Кылдым го. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүш керек. Болду. Көрүнүш керек, анткени демонстрация кылдым. Так, grid технологиясы дейт. Адаттагыдай эле биринчи биз индекс точка HTML деп алышыбыз керек. Биздин бир индексибиз болуш керек. Так. Мону later деп коеюн, ушундай нерселер чыгып калып, убактыбызды алып ийет. Так, андан кийин grid деп эле коелу бул жакты. Баягыдай эле, адаттагыдай grid боюнча өтүлгөн сабак. Темабыз ушундай болсун, grid боюнча өтүлгөн сабак болсун. Муну браузерден ачып алалы. Мынакей grid боюнча. Grid деген эмне достор? Grid деген бул сетка. Орусча сетка экен, англисче grid. Кыргызча эмне десек болот? Өткөн флекстер менен иштеп атканда эмне деп аттык эле? Тор деп атканбыз. Жок, анда неме деп атканбыз? Уяча деп койгонбуз. Уяча эмес, бул тор да. Тор десек дагы туура келет. Grid бул тор. Торчо десек же болбосо тор десек, чакмак десек да болот. Сызыкча дегенде болбой калат. Чакмак же болбосо тор деген дагы көбүрөөк туура келет. Эми адаттагыдай эле экинчи style CSS'ибиz болот. Бул ошол CSS'тин ичиндеги эле бир технология, өзүнчө бир технология. Grid технологиясы бизге абдан мындай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Так, бул жерде болсо баягыдай эле стандарттуу түрдө болгон box sizingди border box кылып алалы. Бул жак ушун менен калат, көп деле тийишпейбиз. Эми HTML'де болсо бир wrapper деген классыбыз болсун, div. Эч нерсе жок ичинде, бирок мунун ичинде бизде кандайдыр бир divтерден 9 штук болсун. Ушуну кандай кылып жасап койду агай? Мындай кылып койду. Бул баарын бир кылып салды. Агайдыкы сразу 9га чейин санап салды эле. Ошонусу жаккан болчу да. Так.
чатыраш дейт. Чатырашы да жакшы экен. Мынакей азыр бизде эч нерсе жок. Болгону эч кандай мааниси жок. Даже параграфтагы эмес. Дифтердин ичинде, блоктун ичинде катары менен тизилген 1-9 чейинки гана цифра бар. Буларды биз ошол grid технологиясы менен ар бир дифти өзүнчө бир блок кылып, тор кылып алып, анан торлорду башкарууну үйрөнөбүз. Gridдин жакшы артыкчылыктары бул ошол сайтыбызды верстка кылып аткан учурда бизге керектүү болгон аймактарды белгилеп алууда, мындай торлорго бөлүп алууда сөзсүз мунун аябай чоң жардамы тиет демекчимин. Так, анда ошол wrapper'ибизди могул бир дифти биз биринчи неме кылып алалы. Wrapper div. Wrapper'дин ошол divin буга биринчи padding берип алалы. Padding'ибиз 10 пиксель бир тарабынан, эки тарабынан 10 пиксель, эки тарабынан 15 пиксель болсун. Background color берип алалы буга. Түсү менен белгиленип турсун. Background color'у могул жердеги эле колорлор жагат мага, бирок макул green берип коелучу, же green yellow деген болсун. Каалагандай эми түс берип, бул сайтты верстка кылып аткан учурда сизге тапшырмада берилген түстү коебуз. Азыр биз бул жерде жөн эле белгилүү болуп туруш үчүн гана белгилеп алабыз. Андан кийин border дегени бар. Border'ибиз 1 пиксель эле болсун, border'ибиз 1 пиксель, сөзсүз solid болсун. Андан кийин түсү кандай болсун? Түсү дагы ондай болсо кандай болот экен? Карага жакыныраак. Мирлан агай деле ушундай берип аткан, жаңы болбосом ооба. Ушундай боз кандай кара эле dark болуп калат го. Ушундай болсун. Text align center болсун. Андан кийин тексттин өзүнүн колору white болсун, ак эле болсун. Мындай кылып койсок ак болуп калат, ооба. Андан кийин фонт сайзы канча болсун? Фонт сайзы дагы бир 26 пиксель болсун деп коелу. Биздин биринчи div ушундай эле болсун. Так, азырынча эч нерсе көрүнбөйт, ооба. Эми бизде ошол gridди колдонуп тор түзгөндү үйрөнөбүз. Ошол gridдин өзгөчөлүктөрүн көрөбүз. Аны үчүн ошол биздин wrapper'ибиз эмне болуш керек? Display flex деген бар эмес беле биздики мурда? Display flex эмес. Мына бул жакта карасаңыздар, ошол display'дин grid деген мааниси бар, касиети. Ошол gridди колдонсок анан бизде пайда болуш керек. Эми андан кийин grid дагы өзү эле болбойт. Эмне кылышыбыз керек? Gridке байланыштуу дагы калган ошол gridдин касиеттери бар. Мына ошолорду көрсөтүшүбүз керек болот. Ал жерде мисалы grid template columns деген бар. Grid template columns деген бар. Бул жерде биз бир канча нерселерди берип белгилесек болот. Мисалы 150 пиксель болсун, 200 пиксель болсун, анан дагы 150 пиксель болсун. Мындай аралаш кылып берип көрөлү. Так, иштеп атабы биздики?
Кечиресиздер достор, эмне болуп атат деп коем. Биз деген ошо эле улам карап коем. Link стилди кошо элекпиз. Мына ушундай нерселер болот да. Style CSS дегенди кошушубуз керек биз, мына ошондо анан билинет. Так, буларды көрсөтпөй эле. Ооба, CSS'ти кошпой калдык. Ринат, рахмат. Эмне болуп атат деп коем. Мынакей. Бизде ушундай бир нерсе пайда болду. Эми биз бул жерде стайлда grid template columns дегенде 3 катарда болсун, ошол тигинен эмес, туурасынан, могу columns дегенди билебиз да, туурасынан катарында 3 катардын маанисин бердик бул жерде. Биринчиси 150 пиксель, ортоңкусу 200, андан кийин дагы 150 болсун деп. Булардын баардыгынын бирдей болушун кааласак, албетте муну 150 кылсак, баардыгы бирдей болот. Эми муну экинчи тикесинен дагы, мунун тигинен дагы белгилесек болот. Анын үчүн ошол эле grid'дин template columns эмес, template rows дегени бар, баягы display flex columns, display flex rows дегендерди колдонбодук беле. Бул жерге дагы дал эле ошондой кылып, биздики мындай, азыр сиздер айткандай, чатыраш болсун десек, баардыгы бирдей болсун десек, анда бул жагына дагы ошондой 150 пикселдерди берсек, мындай бизде баардык жагы бирдей болгон нерсе пайда болот. Так, могул азыр кичине биздики green yellow деген бир аз ачыгыраак түс болуп калат экен. Жөн эле green болсун. Ошондо бизге мындай кичине коюу болуп жакшыраак көрүнүп турат. Же аш эле dark болсо деле болмок. Green кылып коелу деп чечтим. Так, мына демек биз ошол grid template columns менен ушундай кылып белгилесек болот экен. Эми андан кийин бул ушул немелердин ичиндеги торчолордун арасындагы аралыкты коюу үчүн бул жерде биз grid column gap деген бар. Grid column gap дегенди колдонсок, бул жерде мисалы 50 пиксель берип көрсөк, мынакей бул азыр мындай тигинен ошол арасындагы аралыктарды ачып берип атат. То есть тигинен дегенде бул могул туурасынан ачып атат, ошондо мындай тигинен көрүнүп атат. Эми ошол эле учурда grid column эмес, grid row gap деген бар, grid row gap деген бар. Муну колдонсок, бул жагына дагы 50 пикселден бере турган болсок, анда тигинен дагы булардын дагы ортосунан 50 пикселден ачып берет. Мынакей ошондо бул жагынан баардыгы бирдей болуп калат. Эми ушул эле учурда муну бир аз дагы кыскача кылып жазсак болот. Мынтип кодду узартып отурбай, негизи ушундай деле жазуу туура эле болуп эсептелет. Болгону эмне кылышыбыз керек биз? Кээ бир учурда баягы ишти тездетүү максатында муну бир аз кыскартсак болот. Мисалы, муну комментарийге алып салабыз. Андан кийин жөн эле grid gap десек, grid gap деп туруп, анан буга мисалы
бардык жагы бирдей эле болсун десек, мындай кылып берип көрөлү. Эмне болот экен? Мынакей 15 пикселден бардык жагына бирдей берет. Бирок ошол эле учурда биз бир жагы башкача, бир жагы да башкачараак болсун десек, буга 2 маанини бере алабыз. Андай болгон учурда биринчи берилгени бул, биз бул жакта азыр колумду биринчи жазганбыз, бирок бул grid gap'тин биринчи мааниси бул grid row'ну алат. Мынакей бул жак тигинен алып туруп, буларга 15 пиксел берет да, кийинки бергенине 50 пикселден берет. Буга 2 гана маани бере алабыз, 2 нерсени түшүндүрө алабыз. Бул ушуну менен алып кете берет. Так, андан кийин эгерде биз ушул эле учурда мындай бардыгы бирдей болсун десек, жанагыдай эле келгиле могул 15тен кичине көбүрөөк болсун, 20 пиксел, бирок бардык жагынан бирдей болсун деген учурда анда буга ошо бирди гана берүү жетиштүү болуп эсептелет. Мындайынан турсун азырынча. Так, андан кийин эмне бар эле бизде? Ошол эле учурда могул пикселдердин ордуна дагы фракция дегенди колдонсок болот. Бул фракция боюнча дагы жана агайга суроолор болуп калды, түшүнбөй калгандар болсо азыр ошону дагы тактасак болот. Мисалы, grid template columns, мисалы, бир фраг, анан бир фраг болсун десек, анда кандай болот? Андай болгон учурда могул биз 3 маани бергенибиз үчүн, 3 фраг маани бергенибиз үчүн 2 клетканы бириктирүү эмес бул фраг. Тескерисинче, могул биз 3 маани бергенибиз үчүн биздин экранды 3кө бөлүп тууралап берет деген сөз. Туура 3кө бөлөт. Эгерде биз бул жерде 2 мындай кылып койсок кандай болмок? 2 эле фраг кылып койсок. Анда көрдүңүздөрбү? Экөөнү экранга батырып атат да. Ошол эле учурда бул бир эле фраг болуп калсачы, анда бул ошол бирөөнү мындай толугу менен бул жака батырып атат деген сөз. Мынакей мындай болуп эле кетип атат. Могул үчөөндө бул жерде могу 150 пикселдик маани берилген үчүн биринчи үчөөнүн rows тиктери 150 пикселден болуп туруп, калганы болсо андан кийин 150 пикселге баш ийбей өзүнүн турушу менен жана дифтеги берилген стилдери менен туруп атат. Демек, бул жердеги фраг деген сөз ошол бир экранды биз берген фрагтарга теңдеп бөлүү деген сөз да. Мынакей ушундай кылып бөлүп берип атат 3кө. 2 десек, анда 2ге эле бөлүп коюп атат. Эми келгиле мындай кылып көрөлү. Ортоңкусу 2 фраг болсун, эки чети бирден эле фраг болсун. Ошондо мындай айтканда биздин экранды 4кө бөлүп атат. Могул жердеги нерселерди, могул фрагтарды эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Бул 4кө бөлүп атат. Андан кийин ортоңку фрагга 2-ни бириктирип атат деген сөз. 1, 2, 3, 4 болуш керек болчу бул жерде. Бирок могул жерде 2 менен 3тү бириктирип бул 2 кылып берип атат. Анан бул жагын мындай кылып берип атат десек туура болот. Ошол эле учурда мисалы муну каалагандай ойносок болот. Бул 3 фраг болсун. Анда биздикин 5ке бөлүп туруп ортоңкуну 3 кылат. Улам ортоңку чоңоюп кете берет. Келгиле ошол эле учурда бул жагы 2 фраг болсун, бул жагы 1 фраг. Мынакей. Негизи баягы флексти өтүп атканда түшүндүргөнбүз. Бул жерде бир экран максимум канчага бөлүнөт дегенбиз 12ге деп эдик беле. Жалпы ошол 12 фраг болот да. Мынакей ар бири 4төн дейлеп жана 1 фрагдай эле туура болуп калды. Эгерде ушуну тууралайлы, могул 1 болсун,
бул жак 8 болсун, бул жак 3 болсун. Ушундай болгон учурда мына момундай эле 12 бөлүккө бөлүндү деген сөз да бул. Могул бул 1 фракты ээлеп турат. Могул болсо 8 фрак, бул болсо 3 фрак да. Ушинтип бизге теңдеп бөлүп берип атат. Азырынча булардын бардыгы 1 болуп турсун, тең болуп эле. Андан кийин ошол эле учурда биринчи бөлүгүбүздү фрак менен эмес, мисалы пиксель менен дагы берсек болот. Мисалы пиксель менен берсек болот. Биринчи катардагыбыз 250 пиксель болсун, даана пиксель менен. Анан калган бөлүктү эки окшош кылып бөлүп кой деген нерсеге туура келип атат да бул. Так. Андан кийин repeat дегенге эми келатабыз достор. Grid технологиясында repeat дегени бар. Бул кандай болот? Ушул эле азыркы эле нерсени биз жазган могул окшош болгон учурда, бардыгы 1 фрак болсун, бул жагы 150 пикселден болсун дегенди кандай кылсак болот? Аны ушуну кыскартып жазуунун жолу. Мону эмне кылабыз? Буга алып салабыз, комментарийге алып туруп. Азыр кандай болуп калды? Көрүп алалы сөзсүз. Азыр мындай эле болуп турат, бардыгы 1 фрактан ээлеп турат. Бир катарда. Так, мону өчүрүп салалы, бизге мешать этпесин. Эми бул жерде биз ошол эле нерсеге grid template columns дегенге repeat дегени бар. Repeat сөзсүз өзү кашасы менен чогуу ачылат. Биз ошонун ичине жазышыбыз керек. Эми канча болсун? Мисалы бул 4 жолу 1 фрактан кайталансын дейли. Ошондо мына мындай болуп калат. Бардыгын бирдей 4 бөлүккө бөлүп туруп, уже мына 9-су бул жака ылдыйга өзү түшүп кетип атат. Ошол эле учурда муну 1 фрактан эмес, бардыгы бирдей болсун деп эмес, ушуну кандайдыр бир пиксель менен дагы бөлсөк болот. Мисалы 4 200 пикселден кайталанган 4 бөлүктө бөлүнсүн деп. Мына азыр 1 фрактан болгондо достор, биздин могул экранды толугу менен 4кө бөлүп аткан болчу. Азыр бул жерде 200 пикселдиктер болгондо мына 800 пикселге келди. Биздин экран 1100 канча пиксел, бул жактары бош калып калды деген сөз. Ал эми так, ушул жерде бир нерсени айтайын деп атам эле. Мынакей, мону 1 фрак дегенди көрсөк, мындай кылсак, 4 1 фрак болсун дегенде мындай болуп турат. Экраныбыз кичирейсе эмне болот? Экраныбыз кичирейген сайын деле муну минтип чоюп, азыр мындай 50%га чейин кичирейттик экранды. Аябай эле мындай айтканда чоюлуп чоң экран болуп кетти. Бирок ошого карабай болгон экранды ушул нерсеге 4кө бөлүп баратат да бул гридди. Бирок мындай фрак менен бөлүп коюу, мисалы эгерде сиз мындай чоң телевизордон бул сайтты көрүп аткан болсоңуз, анда сиздин сайттагы 25%, мындай айтканда ушул компьютердин экранынан 4 эсе чоң телевизордон бул сайтка кирип калсаңыз, анда сиздин жазган тексттериңиз момундай болуп аябай майда болуп кетет да, бул чоюлуп кетет деген сөз. Ошондой учурларда мына бул жерге фрак менен эмес, пиксель менен берген эмне болот, дагы жакшыраак болот деген сөз. Ошондо мындай болуп калат, анан муну мындай чоңойтуп алып анан көрсө туура келет, 100% да турсун. Так, андан кийин эмнебиз бар эле?
Андан кийин repeat'ten кийин бизде min max деген бар болчу, минимальный жана максимальный орун ээлөө үчүн биз муну менен эмне кыла алабыз? Мамычаларды, торчолорду түзөбүз кадимкидей. Ал үчүн тилкенин санын аныкташыбыз керек болот. Мисалы 100 пикселден турган 4 тилкени көрсөтөлү дейт. Андай болгон учурда эмне кылабыз? Биз могуларды кайра удалить этип салалы. Repeat'ти удалить этебиз. Могуну ачабыз. Бул жерде болсо 100 пикселден бизде 4 нерсе болсун деп атабыз. Бизде ушундай нерсе болсун деп атабыз. Эми достор, азыр бул autofill, autofitтерди жазбай туруңуздар. Бул аяк жагында баратабыз ошол нерселерге. Көп шашылбай турабыз. Эми биз ушул жазылган нерсени кандай кылсак болот? Так, могул нерселерди дагы удалить этип салып туралычы. Могул grid template колумуз 100 пикселден 4 болсун дегенбиз. Мындай болсун дегенбиз. Эми ушуну мындай кылсак болот. Grid template columns'ta min max деген бар. Мисалы, ошонун биринчи турганы бул 100 пикселден ортосунда үтүр болуш керек эле. 100 пикселден мисалы 400 пикселге чейин минимальный 100 пиксел, максимальный 400 пикселге чейин чоңойсун дедик. Ал эми андан кийин дагы бизде 3 бөлүк бар эле. Ал 3 бөлүгүбүз ар бири бирден фрак болсун десек, ошондо азыркы биздин берген 4 нерсебиз мындай болуп калат. Бул могул биринчиси максимальный учурда 400 пикселге чейин ээлеп атат. Ошол муну кандай кылып билебиз? Эгерде муну кичирейте турган болсок. Мынакей, азыр биз экраныбыз автоматтык түрдө кичирейди. Азыр мындай кылалы. Мындай эле респонсив кылып алалы. Өзү биз кичирейткенде эле мындай болду да. Могул 400 пикселди ээлеген боюнча эч нерсе кичирейбей турду. Мунулар автоматтык түрдө 3кө бөлүп алды да, калган местаны 3кө бөлүп алды. Эми муну дагы кичирейтип кете бере турган болсок, мынакей. Бул жерде мынтип келип туруп, могулар уже дагы место кичирейген сайын кичирейип кете берди. Анан могул минимум 100 пикселге чейин азайып келет. Андан нары уже кичирейбей эле туруп калат деген сөз. Мынакей. Уже могул жерден баштап 100 пикселден өткөндөн кийин чоңоюп баштады десек туура келет. Бул жанагы сайтыбызды адаптивный кылган учурда, телефонго да ыңгайлуу болсун деген учурда мына ушулар дагы бизге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Мынакей, азыр бул жерде карасаңыздар, могул жердеги бир 400 пикселдик бир нерсебиз болгон болсо, ошол келгиле муну дагы кичине чоңураак кылып көрөбүз. 600 пиксел кылып көрөбүз. Мынакей. Мындай болуп турган нерсебиз. Бул жактары могулар аябай кичирейип кетти да, анткени буларды түртүп салды. Эми бирок муну мындай кылганда уже 600дөн мындай болгондо уже автоматтык түрдө кичирейип баратат да. Бул 100 пикселге чейин кичирейе берет. Min max деген gridдин бир өзгөчөлүгү ушул десек туура болот. Андан кийин ошол эле учурда муну rows жагына дагы колдонсок болот. Grid template rows'ка дагы, grid template rows деген жерге дагы min max дегенди колдонсок болот сөзсүз.
Бул канча болсун? 100 pikselden 250 pikselge чейин болсун биринчиси. Андан кийинкилери мурда жогоруда 100 pikselden бергенбиз биз. 150 pikselden. Бул жагында болсо 100 pikselden боло берсин десек. Анда кандай көрүнөт? Мынакей. Анда дагы так буларды сала берели азыр. Так. Мындай болгон учурда ооба могул жерде үтүр калып калыптыр, туура айтасыздар. Мындай болгон учурда анан биздики өзгөрөт. Мынакей биринчибиз 250 pikselге чейин созулуп турат. Бул жактагыбыз ооба калгандары туура эле ушундай болуш керек эле. Мынакей 250 pikselге чейин максимальный созулуп атат. Андан ашкан жок. Дагы берсек дагы кете берет. Канча болушун кааласак максимальный. Бирок минимальный бул дагы жанагындай кичирейген учурда 100 pikselden нары кичирейбейт деген сөз. Минимум 100 pikselге чейин, максимум 250 pikselге чейин кичирейип кете берет. Так, муну көпчүлүк учурда бул тигинен берки флексдер менен иштеп атканда дагы эскертип өткөнбүз. Тигин жесткий кылып мынтип бекем кылып белгилеп коюу көп туура болбойт. Андай учурда мунун ауто дегени бар. Минимальный 100 пиксел боло берсин, бул маселе жок, андан кичирейбесин. Мисалы карточкаларды жасап атканда, жана клауд бюджетти жасап атканда Мирлан агайга суроолор болуп атпады эле ошол учурларда, мисалы 100 пикселден кичине болуп кетпесин, бирок тигинен чоңойгону авто болсун, мисалы ичиндеги контенти канча болсо ошого чейин кете берсин десек туура болот. Ан үчүн аны кантип билебиз? Мисалы биз могул биринчи дифке бул жерге бир лорем кошуп коелу. Ошондо бул дагы жакшыраак түшүнүктүүрөөк болот да. Мынакей мындайынан лоремди кошуп кете берет. Ошол эле учурда биздики бул жагы могул 4 тең 100 пиксел эмес беле? Муну 4 100 пиксел кылбай, балким 3 фракт кылып койсок дагы жакшыраак түшүнүктүү болсо керек. Мынакей мындай болгондо ошол биринчи деги контенти канча болсо ошого чейин созот, андан ашпайт. То есть автода бул ушул кайсыл жерден ичиндеги материал кайсыл жерге токтосо ошол жерден токтойт да, мындай кылып уланта берет. Так, андан кийин бүгүн негизи сабак кызыктуу жана татаал. Андан кийин бул жерде контенттин ичиндеги мазмундун багыттары боюнча иштейт экенбиз. Бул контенттин багыты. Бул жерде азыр могул текстибизди кайра алып салалы, бир эле турсун бизде дагы түшүнүктүүрөөк болуу үчүн. Мындай болуп турат, 1 2 3 болуп баягы китептегидей катар менен кетип атат. Эми ушул катарды бузгубуз келген учурларда муну кандай кылсак болот? Даже могул жерге дагы бир фрактты кошуп алалы, 4кө бөлсүн биздикин. Мындай болсун. Эми муну алып салалы. Бул жерди кандай кылабыз? Биз grid autoflow деген бар. Бул жерге келсеңиздер, мына ичинде дагы бир канча нерселери туруп атат. Мына
dance, анан column. Негизи бул азыр өзүнүн турганы, негизги болуп турганы эмне болуп турат бул жерде? Column деген өзүнүн турганы ушундай. Бул мындайынан тизет. 1-ден 9-га чейин. Булардын могул 4 фрактын орду белгиленген үчүн ушул берилип атат. Калганы эптеп бул жака батышып алды. Ошол эле учурда мунун ичинде мындай кылып байкасаңыздар, inherit деген бар, initial деген бар, row деген бар. Ушулардын мисалы row дегенди алып карай турган болсок, өзүңүздөр билесиздер, row тигинен да, мынакей. Так. Мындай кылып, бул жака барып баткандан кийин анан бул жагынан келип кайра 5, 6, 7, 8, 9 деп мындай улантып атат. Ошол эле учурда башкаларын дагы коюп көрөбүз. Булардан кандай кетип атат? Так, негизи так. Autoflow, grid autoflow, row болгондо бул тигинен жайгаштырыш керек эле. Бул жерге достор, grid template rowстун дагы ордун аныктап беришибиз керек. 100 пиксель, 100 пиксель, анан 100 пиксель кылып туруп, анан бул жагын row кылганда ошондо кетиш керек менимче. Жаңылган жокпузбу? Жок, бул дагы болбой калды. Азыр достор. Бир фраг кылып туруп, негизи ушундай кетиш керек эле. Бул жакта эмне жазып атышат? Колун тандап көрсөңүз. 1, 2, 3 мындай кетип атат. Эми жок, бул колум дегенде бул колум дегенде мынакей мындайынан болуп атат. Ошондо мынакей 1, 2, 3, анан 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп бул жерде мындайынан тизип берип атат достор. Column grid autoflow column болгондо ошондо мына тигинен мындайынан кетирип берип атат да биздин торчолорубузду жайгашуу ордун ушундай кылып көрсөк болот экен. Өзүбүздүн чыгарган постторубузду же болбосо кандайдыр бир материалдарыбызды дегендей, же болбосо мисалы сатыкка койгон бир нерселерибиздин кандай жайгашышын кааласак, ошол grid технологиясы менен ушундай кылып тизип алсак туура болот экен. Так. Андан кийин дагы эмнеси калды? Grid auto rows дегени бар экен. Grid auto rows дегени. Анда rows кайра мындайынан тизип берип атат. Ооба, бир аз кичине немеден окуп коюшубуз керек бул жерин. Документациядан же болбосо даяр материал бар да, Мирлан агай даярдап койгон. Бул жердеги материалдар бар, ошол жерден дагы мындай кичине жакшылап окуп койсок туура болот.
Так, grid auto columns кандай иштерин көрүү үчүн grid auto flows тилке кылып көрүңүз дейт. Мына ошондо мынакей могул жерде коддор берилген. Булардын баардыгын алып туруп, ачып, ойноп көрсөңүздөр болот. Так, эми кийинкиси автоматтык колонкалар деген бар. Autofill жана autofit. Азыркы сиздер айтып аткан нерселер. Бул нерселерди карап көрөбүз. Алар автоматтык түрдө катардын ичине жайгаштырылат. Айкындуулук үчүн торубузду өзгөртөбүз дейт. Мындай бизге кандай болуп көрүнүп турушун кааласак, анын үчүн grid template columns'ту мындай кылат экенбиз. Так. Ол нерсени өчүрүп туруп, бул жерде кандай кылабыз дедик? Repeat дегенди колдонобуз, Repeat 6 бүтүр, анан бул канча болсун? 400 пиксель деп турган. Мындай болгон учурда биздин grid бул жерде азыр карасаңыздар, мына сайттын алдында могул 6га чейин мындай кылып созуп салып атат да. Бардыгынча 6 так белгиленген. Андан кийин калганы болсо белгиленбеген үчүн бул астына кетип атат. Эгерде муну мисалы 9га чейин толук белгилеп сала турган болсок, анда кандай болот? Анда биздин баардыгыбыздын бул жакка кетип калып атат. Бул автоматтык түрдө ушул биздин гридтерди мындай туурасынан могул жерде кайталансын, канча кайталансын дегенди жазганда 6 дегенде 6-ны баардыгын тең тигил жакка кетирип салып атат. Эми биздики 4 эле болсун, 400 пиксель, ошондо деле могул бир экраныбызга даже батпай калат. Бул 3 болсун. Же болбосо 4төн бул жагы 300 пиксель болсун. Ошондо деле мындай моундай болуп калат мынакей. 1240 беле бул жагыбыз. Андан кийин бул нерсени биз эмне кылабыз? Grid template columns'тун repeat бул жерде autofill деген бар. Autofill бул жагында 400 пикселде калтырып турсак, repeat autofill эмне кылып атат? Мынакей 400 пикселден баардыгын автоматтык түрдө бул жагына тизип берип атат. Эми андан кийинки тилкелер автоматтык түрдө өзү эле тизилип баштады. Ошол эле учурда autofit дегени бар. Fit муну бул жагына мындай батырып коюш керек да. Autofit дегени так, азыр көрсөтөбүз. Мунун autofit менен autofillдин айырмасын көрүү үчүн биз эки дагы могул HTML жакка дагы кичине тийишибиз керек болот. Анын үчүн так кандай кылып алсак? H2 деп бул жакка auto fill деп коелу, же болбосо мындай кылып autofill. Могул жагыбыз биздики бул autofill. Ошол эле учурда бизде точно ушул сыяктуу дагы бир материал бар. Бул жерге даже бир HR берип койсок дагы жакшыраак түшүнүктүү болсо керек. Мындай кылып, бул жер болсо auto fit болот. Бул жерде ошол биздин wrapper'ыбыз wrapper 2 болсун, экинчи wrapper болсун. Ошондо азыр биз кичине дагы жакшыраак түшүнөбүз. Auto fill болгондо, так, жок, бул жагыбызда биздики auto fit болгондо автоматтык түрдө могул азыр могулар fit болуп турат. Бул экран кичирейген сайын, мына азыр 4 болуп турбады эле, дагы кичирейди, 5, 6 дагы батып кетти, дагы кичирейди, баардыгы батып кете берет да. Бул экранга баткыдай кылып, fit кылып өзү чоңойтуп кете берет. Мына бул
дагы чоңойсо мына 1ге чейин түшүп калды да. Эми ошо autofill менен autofit'тин айырмасын билүү үчүн так биз могул экинчи урапберибизге дагы могул нерселерди берип алалы. Ал дагы жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн урапбер 2 болсун бул. Так, эмне болду? Мынакей азыр бизде бул жагында мындай, бирок азыр онун ордун алмаштырып коелу. Биздики жогоркусу fit, төмөнкүсү fill болсун. Бири autofill, бири autofit. Эми ошол эле учурда могул нерсени дагы wrapper 2ге беребиз. Wrapper 2ге беребиз. Бул жагын болсо auto fill кылабыз. Мына ошондо биз айырмасын дагы жакшы байкай алабыз. Азыр мындай бирдей эле тизилип тургандай көрүнүп атат. Кичирейттик. Бирдей эле кетип атат. Так, жок. Autofill бул жагы дагы мындай. Так, мунун айырмасын көрүш үчүн wrapper 200'де мунун азыр минимальный, максимальный деген нерселерин дагы белгилеп алышыбыз керек болчу. Так, autofit'ибизде минимум min max, бул min max кандай болсун? Мисалы 50 пикселден бир фраг болсун, ошол эле учурда бул жакта autofill'ыбыз болсо дагы ошондой болсун. Min max 50 пикселден бир фраг. Ушундай минимальный 50 пиксел болсун, максимальный бир фраг чыгылып, бул жагын мынакей. Ошондо бул бизге дагы так көрүндү да. Бул азыр минимальныйда турат, анан бир фрагтан бөлүп туруп бул жерге чейин эле келип калды. Autofit болсо ошол биздеги баардык контентти бирдей деңгээлде бөлүп бул жерге тизгенге аракет кылып атат. Муну дагы кичирейт, мунун бетибиз кичирейсе бул жагы чоңоюп кете берет. Анткени бул минимум 50 пикселге чейин кичирей алат да. Мындай болгон учурда мынакей уже могул так, мынакей дагы түшүнүктүүрөөк болот болуш керек ушунда. Так, 100 болуп турсун. Андан кийин дагы кызыктуу жери калды. Бул жерде болсо биздин тордун чектери деген бул линиялары бар. Так, тордун чектери, торчолордо тор сызыгы деген түшүнүк бар, билебиз, могул сызыктар. Төмөндөгү сүрөттө дейт, горизонталдык жана вертикалдык тор сызыктары айланадагы сандар менен көрсөтүлгөн дейт. Биз элементтерибизди ушул сетка сызыктары боюнча жайгаштыра алабыз дейт. Бул жерде 3 элементибиз бар, бирок 3 элементтин 4 сызыгы бар экен да. Мына биринчи сызык, экинчи сызык, үчүнчү, анан 4-үнчү сызык. Биз ушул сызыктар аркылуу иштей алат экенбиз. Анын үчүн кандай кылабыз? Бул ушул жери мындай аябай кызыктуу, анткени биздин сайтыбызды белгилеп жаткан учурда жана хедерге берилген, же болбосо бүгүн могул жерде тапшырмага берилген жерде дагы иштөөдө ушул нерсе аябай жакшы колдонулат. Анын үчүн биз эмне кылабыз? Так, бул жактагы биздин экинчи нерсени алып салалы. Так, бул жагыбыз ушундай турсун. Азыр болсо биздин фиттерди дагы алып салалы.
Так. Bunu alıp salganda grid column start degeni бар. Бұл жерде мисалы wrapper'ге biz div'tin мол end child дегенин беребиз да. End дегенди билесиздер, бул баягы кыргыз тилиндеги ынчы мүчөсү да. Бул жерде буга div'ти берип, div'тен кийин дароо кош чекит коюп, андан кийин end child дегени бар. Ушул өзгөчөлүгүн берип, бул биздин канчанчы child'ыбыз, канчанчы элементибиз. Ошону белгилейбиз. Мисалы, экинчи элементти канчадан башталсын. Бул жерде азыр биринчи элементти айтыптыр. Биз деле биринчи элементти айта берели. Андан кийин display grid, так, grid column start, grid column start дегени бар. Grid column start. Бул биринчи линиядан башталсын дейт. Андан кийин ошол эле учурда grid column end дегени бар. Grid column end дегени бар. Бул канчанчыдан бүтсүн деп атат? 4-чү сызыктан бүтсүн деп атат. Ушундай дегенде бизде кандай болот? Так, мынакей бул 1ден башталып, анан 4-чүдөн бүтүп атат. Эгерде биз билбесек, эми азыр биз муну санап алганбыз да канча болсун деп, ушул эле учурда бул мындай эң акыркыдан бүтсүн дегенди кое турган болсок, -1 деп коебуз. Ошондо деле бул өзгөрбөйт, ушул боюнча эле келет. Бул жерде auto fit дегенди да алып салалычы, бул эмне болгон fit деп өзүм таң калып кеттим го. Мындай болгон учурда эмне болот? Биздики кайра эле азыркы нерсебиз өзгөрбөйт. Биринчиден бүтсүн деп атабыз. Эми дайыма эле ушул нерсе менен кыла бербейбиз. Ошол эле учурда мунун дагы кыскача көрсөтүлгөн коду бар. Бул кандай болсун десек, ошол эле grid column деп эле коебуз. Башталышын аягын айтпай эле grid column деп туруп, анан биринчи баштала турган маанисин берип, андан кийин бул слэш менен бөлүп туруп, анан кайсыл жерден бүтсүн дегенди берсек, азыркы нерсе өзгөрбөй эле ушул боюнча кала берет. Андан кийин катарларды жылдыруу боюнча, булардын ордун алмаштыруу боюнча, мисалы, бирөө башкача турсун же дагы башкача турсун дегендей, мисалы, ошол эле учурда эмне кылабыз? Дагы бир берип алсак болот. Бизге точно эле ушул керек болот. Бизге мунун экинчи child'ы бар эле, экинчи нерсеси бар эле. Ал бизге кандай болуп турсун? Ал болсо, могул экинчиден башталсын, биягы -1ден бүтсүн десек, анда бизге кандай көрүнөт? Мындай кылсак, бул жерден болсун. Мындай кылсак, эмне дейт? Grid cap. Так, азыр 1 мүнөт. Биздин экинчи child'ыбыз grid column start'ы дагы берилсин. Бул мисалы экинчиден башталсын, анан бүткөн жери 4 болсун. Муну алып салабыз, end'ти алып салабыз. Жок, grid column start эмес, жөн эле grid column кылабыз.
Анан бул жерин grid row деген жерин дагы белгилеп беришибиз керек болот. Ошондо бул жагы мисалы 1ден 3кө чейин барып бүтсүн. Ушундай кылсак кандай болот? Так, азыр өзгөрбөй атат азыр. Могул нерсени бул бизге тоскоолдук жаратып атат деген. Create template columns. Азыр 1 мүнөт азыр бул жакты карап алабыз. Так. Эгерде биз биринчи элемент толугу менен биринчи сапты ээлешин кааласак, анда төмөнкүнү жазабыз. Биринчи эле элемент ээлешин кааласак, анда мындай кылабыз. Так. Андай учурда бул мындай болот. Биздин деген бирок азыр жалпы могул нерсени жазып алышыбыз керек деп ойлоп турам мен. Wrapper grid template columns repeat 3 анан мисалы 300 пиксель. Ушундай турсунбу? Так, жок. Дагы түшүнүүгө аракет кылалы. Мен адашып калдым, кечиресиздер. Бул биринчиси мындай да туруш керек. Же болбосо аны биз мындай кылып дагы бере алабыз. Биринчи мааниси акыркы тор сызыгын билдирет. Grid column start, grid column end үчүн кыскача код жазууда grid column мындай эле кылып койсок болот. Эми катарларды жылдырууда wrapper div'тин так, могул жерде бизде коддо катачылык барбы? Жок, коддо жок. Grid column 2-4 болуш керек. Мындай десек, бизде өзгөрүү байкалбай жатат. Эмне үчүн? Азыр. Так, биздики. Бизде коддо ката кетип калган эмеспи? Могул жакта классыбыз wrapper болуп турат, diff'ибиз бар. Так. Бул diff'тин ичинде жайгашкан бардыгы, проблема жок ал жактан. Wrapper'ибиз турат, diff турат. Азыр 1 мүнөт display block болуп калыптыр сизде. Кайсы жерде display block болуп калыптыр? Ошондой бир ката болуп атат. 14-саптабы? Жок. Бул жакта проблема жок. Азыр 1 мүнөт чачпайбыз достор. Display grid берген жоксуз да. Ооба. Так. Чачпайбыз 1 мүнөт. Азыр карайбыз, табабыз. Ооба, кээде ушундай болот. Адашабыз, табабыз. Так. Катарларды жылдыруу үчүн экинчи уячаны алып, аны уячалар боюнча жазыңыз дейт. Экинчи саптан баштап 4-сапка сапка чейин бүтөт. 4-сапта бүтөт,
4-cü сапта бүтөт. Ушундай болуш керек. Анан катарларда 1-ci саптан башталып 3-cü сапта бүтсүн. Эми андай болуш үчүн мына wrapper div and child деген экинчиси, анан grid column деген берилип 2-4тө бүтсүн деп атат. Grid row start 1 ушундай болсун деп атабыз. Так, муну алдык. Ошол эле боюнча бул жакта ошондой эле берилди. Wrapper биз wrapper дегенди бул жакта туура эле бергенбиз. Ооба. Ушундай болуш керек эле. Андан кийин пробел коюлбайт экен 14-cü сапта, ал проблема эмес экен. Себеби тияктан ошол боюнча эле алып туруп койгондо муну өзү автоматтык түрдө коюп берип атат. Эми бирок биздики өзгөрүү болгон жок. Так, шашпайбыз. Анын үчүн эгерде бир гана сапты ээлешин кааласак, анда кайсы катарда бүтөрүн көрсөтө албайбыз дейт. Туура grid column 2-4. Кыскача жазылганы grid row start row enter'дики мындай 1-3 деп эле берип койсок болот эле. 4-нүкүн жылдырыш үчүн мындай кылабыз деген болчубуз. Так. Эми азыр шашпай туралы. Биздин тордун биринчи уячасын алып, ал эми элементти биздин тордун жетектөөчү сызыктары боюнча жайгаштыралы. Алгач анын мамыча ордун аныктайлы. Анан мындай кылалы деген. Ооба, могул нерселерди берип алышыбыз керек болчу. Мынакей мындай болгондо бул негизи могул биринчини ушундай кылып жайгаштырып бериш керек болчу. Азыр буга чейин могул нерсени коюп алалы биз. Так. Grid технологиясынын могул display grid могул нерселерди коюп алышыбыз керек болуп калды окшойт. Ушундан адашып аткан болушубуз мүмкүн. Так, бул жердегини д калып калды. Эми кандай болот бизде? Так. Мынакей азыр ушундай десек. Так, grid template columns 150 pikselden болсо, биринчиси баарын ээлесе, муну -1 десек, ошондо деле баарын ээлейт десек, эми акырын кийинки жактарга жылып көрөлү азыр. Экинчи тапшырмасын өтөбүз эми. Экинчи child'ты мындай кылып көрөлү деп атабыз азыр биз. Мындай десек, эмне болду? Жок, өзгөрүү болгон жок. Ошондо могул эки нерсени биз бул жакка алып, эмнеге дисплейибиз калып атат? Могул нерсени өчүрүп салсак, анда биринчи child кетсин. Экинчи менен иштегенде азыр только могул ичи белгиленип атат. Биз могул grid template'тин row'суна дагы белги берип коелу. 100 пиксел, 100 пиксел, 100 пиксел десек, ошондо дагы жакшыраак билинер экен. Бул жерде азыр ушундай гана болуп калды. Так, достор, бул жерде кичине бир аз мен дагы карап чыгайын. Бул жерге көп неме кылбайлы. Бир аз чарчап калдык окшойт. Катачылык кетип калды. Бул жер турсун, тордун чектери турсун. Андан кийинки нерселери дагы. Достор, кийинки сабакта ушул калган жерден уланталы. Менин оюмча бүгүн бир аз көпкө отуруп да койдук окшойт. Негизи чарчап калдым. Анан катачылык кеткен жерлерди карайлы. Сиздер да карап чыгыңыздар. Мирлан агайдын да сабагын көрүңүздөр. Мен дагы көрөйүн дегендей. Анан түшүнүксүз болуп аткан же
ката кетип аткан жерде проблема жок негизи. Бул нерсе мындай болуп турат. Көп эле болот. Иш учурунда дагы болот, сабак учурунда да болот дегендей. Мындан эч кандай деле эч нерсе өзгөрбөйт. Болгону издениш керек деген сөз. Ошол wrapper div env child деген бул child моунун wrapper'дин ичиндеги div'тер бар, ошонун то есть могу div'ге wrapper берилген, мына ошонун ичиндеги дагы балдары бар деп атабыз, child. Анан ошонун env деген канчанчысы, ынчы деген кыргыз тилиндеги эле кадимки ынчы мүчөсү бар. Ошолорду өзгөртүү менен бизде бул жерде берилген бир көнүгүү бар болчу, могул нерсени ушундай нерселерди жасоодо керек болот. Бул азыр эң мындай маанилүү жерден ката кетирип алганыбыз үчүн уже кийинкилерди кылбай эле туралы дедик. Мына могул тапшырманы аткарышыбыз керек болчу. Мунун үчүн биз могу биринчи маселени чечип алышыбыз керек болуп атат. Сиздер болсо могул тапшырманы аткаруунун аракетин көрө бериңиздер. Анан бул жерде дагы өз алдынча тапшырма бар экен. Китептин 12-чи бөлүгүн окуйт экенсиздер. Андан кийин могул сүрөт галерея бар экен. Азыркы эле нерсе менен аткарылат да, бул деле ошол gridдин env child дегендер менен, анан могул линияларын белгилөө менен канчанчы линиядан башталсын? 1, 2, 3 могул үчүнчү child үчүнчү линиядан башталсын, 4, 5-де бүтсүн деп атат. Анан мунун колуму ушундай болсун, роусу дагы 1ден башталып 3-дө бүтсүн деген ушундай кылып белгилеп ар бирине өзүнчө код жазып ушул галереяны түзгөнгө аракет жасайсыздар. Бул эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сүрөт экен. 11 сүрөттү любой жерден алып алсаңыздар болот. Google'дан издеп табыңыздар, же болбосо өзүңөрдүн сүрөттү коюп алгыла, иши кылып тапшырманы аткарып, ошондо дагы бул нерсени жакшыраак түшүнгөнгө аракет болот дегим келип турат. Сабактын кыргызчасына сиздерге доступ жок экен, тилекке каршы. Бирок мына орусчасы бул жерде турат. Балким кичине которуп атканда менден ката кетип калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч кандай проблема эмес достор. Мындай эч кандай проблема эмес. Главный дайыма үйрөнүүнүн жолунда болуш керек да. Анан эгерде билбейм, мындай жок, Турат агайдын сабак өткөнү мага жакпайт. Анан эми бул ушул түшүнүктөрдөн кутулушубуз керек да, же болбосо билбейм, Турат агайдын өңү мындай, анан калпагы тигиндей жөнөкөй бир нерселерге таарынып окубай коюу, бул сиз үчүн гана минус болот. Эч ким эч нерсе болбойт. Же болбосо Мирлан агай орусча эле сүйлөй берет экен, кыргызча сабак өтпөйт экен деп анын сабагына катышпай коюу Мирлан агай үчүн эч кандай нерсе алып келбейт да достор. Мирлан агай үчүн эч кандай жоготуу алып келбейт. Только бизге эле минус да. Мисалы мен деле Мирлан агайдын сабагына эми катышканда эмне деп мисалы катышпай койсом, мага эле минус да. Сиздер менен эле 1,5 саат анын сабагында отуруп атам, 1,5 саат кайра силер менен отуруп атам дегендей. Достор, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сөзсүз көп изденгиле, окугула. Башка бирөө ката кетирип атса, ошол катаны силер туура тапканга аракет жасагыла. Балким мисалы кийинки сабакта ушул жерден улантканда балким мага чейин сиздер эле Discordдон үйрөтүп коесуздар башкаларга дегендей. Ошон үчүн дайыма өсүүнүн, дайыма өнүгүүнүн, дайыма мындай илимдин жолунда, билимдин жолунда болуңуздар. Сөзсүз ошол алып аткан билимиңиздер биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө сөзсүз бир чоң салымын кошот. Буга мындай баягы кыргызда жакшы сөз бар го, бөркүңдө ишен депчи, мындай өзүңдүн башыңдагы ушу баш кийимиңдей бөркүңдө ишенсең болот да. Ошол достор, эмне дей алабыз? Ийгилик каалай алабыз, башка эч нерсе дей албайбыз.
только окугула, только алдыга жылгыла, өнүккүлө, өскүлө. Мен бүгүн бир аз Мирлан агайдын сабагына кечигип кирип калдым эле. Сиздин сабагыңызга катышып жакшы түшүнүп алдым. Эми түшүнгөн жерибизге чейин жакшы түшүндүк. Анан калып калган жерин кийинки сабакта улантабыз. Бул ушул ойдон калбайт достор. Сөзсүз нар жакта улантып түшүндүрүп беребиз. Негизи бир аз оорураак тема. Мирлан агай деле айтты го, бир аз оорураак тема, бирок үйрөнүп алсаңар, кылып алсаңар, улам ушундай татаалыраак нерселерди үйрөнүп алгандан кийин башында дейсиңерде жанагы CSS менен ар бирин өзүнчө жазып, жылдырып, курап жүрбөй, ушуну менен эле кылып койгон жакшы турбайбы деген ойго чейин келебиз да. Мындан дагы сонун нерселер бүтүп атат алдыда. Өз CSS бүтөйүн деп калды. Эми гитти окуп, анан гиттен кийин галпка өтөбүз. Галпка өткөндө уже муну дагы карагаңар келбей баштайт да. Ай, галп эле сонун турбайбы депчи. Себеби баарыбыз деле ушундай болгон да. Муну деле ошо биз бир окуп туруп эле ошол ойдон калды да мындай. Бирок баягы билими, базалык билими сөзсүз зарыл болот. Анткени эми баягы сабак учурунда кийинки сабактарда верстка кыла турган макеттер ушуларга байланыштуу дегендей. Ооба, дизайн менен байланышып баратат уже. Каримова, атыңызды билбейт экенмин. Менде линиялар чыкпай калды, сиз жасаганды кайталап жаткам. Линиялар чыгыш керек. Мен деле Мирлан агайдын жасаганын кайталап атып, менде деле чыкпай калбады. Линия чыгыш үчүн бордер сөзсүз берилиш керек. Бул бир канча пиксель болот. Негизи мен мурда постоянно 3 пиксель берчимин, анткени могу 1 пикселдик бордерди жакшы көрө албайм да. Мындай көрүнбөй калат да. Анан 3 пиксель берсең кичине коюураак болуп көрүнүп турат. 5 пиксель болгондо бул аябай эле болуп кетет. Мына карасаңар, момундай болуп кетет. 3 пиксель берчимин. Анан бул сөзсүз solid болуш керек. Solid'тин ордунда дагы башка нерселер бар, билесиздерби достор? Сразу түстөр чыгып кетпедиби? Hide and grow дагы dashed дегендери бар. Ушул нерселер бар да. Ушуларды колдонуп көрсөк болот. Current color деген бар экен. Анда кандай нерсе чыгат экен? Бул болбойт экен. Dashed дегени бар эле. Dashed. Мындай точка болгону. Бирок негизи эң эле жакшысы бул solid. Solid, анан түс сөзсүз берилиш керек. Түс берилбей калса дагы, жөн эле solid боюнча калып калса, анда эмне болот? Анда да жок болуп калат, мындай. Негизи бар, бирок бул ак болуп калды да. По умолчанию деп коет эле. Өзүнүн турушу ушундай болуп калды. Бирок буга бир түс берип койгон жакшыраак болот. Мындай болуп калса жакшы болот. React үйрөтүлбөйт болуш керек менимче. Dotted, dashed дегендер бар экен. Англисче да эми биякта ошол англисче сөздөрдү билсеңер эле. Меники вообще CSS косулбай атат дейт. Перизат, эмнеге CSS косулбай атат? JavaScript өтүлөт достор. Кичине шашпай тургула. JavaScriptке чейин үйрөнө турган көп нерсе болуп атпайбы? Запись токтотуп кое берейин, бир 10 минутта дагы кичине кобурашып туралы.